Салам достор, бүгүн бизде конокто дүйнө чемпиону Кыргызстанга дайыма алтын медалдарды жобосу негизи эле биринчиликтерди алып келген өзү болсо аябай шайыр жигит Балбан бизде конокто. Сизди эс алдырганга койбой атышабы азыр? Ооба. Негизи эле быйыл өзгөчө тосуп алышты да сиздерди. Башка жылдардан караганда анан тосуп алуу деңгээли негизи эле жактыбы, сизге кандай сезимдер болот экен? Башка жылдарга караганда дегенде бул эми Кыргызстанда азыркы чынын айтканда тарых болуп атат. Ушунчалык жакшы тосуп, таң атпай ушу таттуу уйкусунан калып, ушу келип ушунча эл чогулуп, ушуну тосуп атканын көрүп аябай сүйүндүм. Ошо эми биздин көрөрмандарга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет, чоң рахматымды айткым келет. Сизде айтып атышат да, көбүнчө жеңил эле, оңой эле жеңип алышты депчи, мөөнөтүнөн мурда жеңил күрөш болгон окшойт деген сөздөр жүрүп атат. Анан негизи чындыгында кандай болду? Чындыгында жакшы дайындалып бардык. Бул жакта агайларыбыз мен буга чейин күрөшүп, көп жакта призер болуп, ар кандай месталарга илинип, уже ар бир жакка барып күрөшүп келген сайын уже опыт чогула берет экен. Мындайча айтканда, мурдакыдан караганда дагы опытныйраак болуп калдым десем болот. Агайларыбыз менен жакшы дайындыктарды көрүп, кандай балбан болбосун бардыгына дайын болуп барганбыз. Ошо Аллах таалам ушундай жолубузду жеңил кылып койду. Негизи кимиси менен оорураак болду, ким менен күрөшөрдү корктуңуз, же кимиси менен күмөн санадыңыз, мүмкүн жеңилип калам деген ойлор болгондур? Жок, кандай болбойт. Эми мен тренировка кылдым, дайындыктарды көрдүм. Анан мен билбейм азыр коверде чыккандан кийин эмне болот, кандай, может жөн эле чалынып эле кулап, утулуп калыш деле мүмкүнмүн. Может чыгып эле оңой эле басып калыш мүмкүн. Бунун баардыгы Аллахтан деп мен билем. Мен коверге чыгып баратканда мен эмгекти кылдым. Эми жараткан Аллам менин эмгегиме жараша жеңиш бере көр деп тиленип, баардык нерсени Аллахка таянып чыга берем. Албетте өзүңүздү бош коюп эле чыгат турбайсызбы? Албетте бир коркуу эмес, мындай мандырашы деп коет го. Толкунданасыз, толкундануу ар бир эле адамда болот. Анткени тирүү жанбыз. Ушунчалык кыргыз эли ишенип карап атканда кантип толкунданбай коесуң. Сиз үчүн оор беттеш кимиси менен болду? Мынсында. Ал жакта жөн адам жок деп ойлойм. Бардык эле. Чемпионат мирага жөн адам барбаса керек. Сизде мындай болгонго буга чейин 2 жолу финалга чыккандан кийин утулуп калгансыз, анан кийин ушул фобия болуп, анан мүмкүн дагы ушундай болуп калам деген ойлор болгон жокпу такыр? Же мунусунда кайсы балбан болбосун баары бир жеңем деп бардыңызбы? Мунусунда финалга чыккандан кийин ушу айттым өзүмө, мурдан кашып каларын деп билем. Аябай мен ответственность өзүмө эле аябай көп алып алган болчумун. Ушунча кыргыз эли карап турат. Мен утулуп калсам эмне болот? Аябай ойго батып, ойго чөгүп, кечке убакыт болот. Бир күн финалга чыккандан кийин бир күн убакыт болот. Ошого чейин аябай волноваться этип, өзүмдү мындай күйүп кетсе десем деле болот. Ошондой болуп, бунусунда ошо каталарды кетирбей, уже жана айткандай кичине опытныйраак болуп, ал каталарды кетирбегенге аракет кылып, туура дайындык, туура психологически туура бардым десем болот. Албетте кыргыз эли ушунчалык башка элдерге караганда биздин эл өзгөчө да. Башка элде мынчалык кыргызстанчалык колдошпойт спортсмендер, элдери. Бизде бүт бардыгы күрөштү сүйөт, күрөштү жакшы көрөт, бизди колдоп, ушундай турганда аябай жүрөктө от жалындайт экен. Ким ойноп атканда, ырдап атканда көзүңүзгө жаш алдыңыз, ошол кездеги сезимдериңизди айтып берсеңиз. Кандай болду? Ал сезимдер боюнча мен ойлойм, ошо пьедесталга турган эле адам үчүн алат го деп.
Ал үчүн ошол жерде болуш керек, э? Ал үчүн ушул жолду басып өтүп, анан ошол жерде болуш керек деп ойлойм. Чемпион болгондо кандай даамын таткан кандай экен вообще негизи? Бардыгы өз убактысы менен келет окшойт. Аллах таалам деле ушу бардыгын биз үчүн мурда эле жазып койгон деп ойлойм. Мен 2 жолу 2 болуп калганым деле мен үчүн аябай чоң жакшы нерсе болду деп ойлойм. Тажрыйба болду, э? Анткени балким биринчи эле барганда мен биринчи болуп калсам, балким мен жылдыз оорусу менен ооруп кетмекмин. Азырчы? Жок. Кудай сактасын. Сиздин өзгөчөлүгүңүз эмне болду деп ойлойсуз ал жакта? Күрөшкөндө? Ооба, күрөшкөндө. Кайсыл кайсыл өзгөчөлүгүңүз үчүн жеңип кеттиңиз деп ойлойсуз? Мен ачык күрөшөм. Мен ар дайым захваттарда күрөшөм. Күрөшүм ар дайым ыкма издеп турам. Башталганда эле мен ошол эмеге салдым, тактикама. Тезирээк кирип, ыкма жасап, ачык күрөш көрсөткүм келди. Мен өзгөчөлүгүм ошол деп ойлойм. Атака кылып турам постоянно. Акжол Махмудовдун мурунку чыгарган бир посту бар экен. Жоламан экөөбүз буюрса чогуу чемпион болобуз дегенчи. Аны мен чыгарган болчумун. Аны сиз чыгардыңыз. Адашып алыптырмын анда. Аны Акжол экөөбүз чыгарганбыз. Экөөбүз тең чыгарганбыз. Акжолдун инстаграмы алмашып кетти бир канча жолу. Анан менин инстаграм ошомойдон турат. Менин инстаграмда бар ошол сурет. Ошол пост бар. Анан кандай максат койдуңуздар эле негизи? Анан ушул чемпиондо, ушул датада, ушул жерде ушундай жеңишке жетебиз деп ошондо максат кылдыңыздар беле? Кандай кантип сүйлөштүңүздөр эле ошондо? Кандай болду эле? Сүйлөшкөн эмеспиз. Мен 2015-тен бери Акжол экөөбүз чогуу чет жактарга чыгып жүрөбүз. Чогуу барып жүрөбүз бардык жака. Чогуу эң биринчи 2015 Индияда чогуу чемпион Азия болгонбуз. Ошодон бери жолубуз улап келатат. Акжолдо да ушундай кандай десем, Аллахтан берилген бир өзүнчө бир дар бар го. Өзгөчө да. Анан ошол экөөбүз кылайын буюрса, ошол кезде дүйнөнү дүңгүрөтөбүз. Дос болчусуңуздар, анан чогуу максат койдуңуздар. Дүйнөнү дүңгүрөтөбүз деп. Экөөбүздүн сүрөтүбүз окшош да чыгып калганда. Ошону койдуңуздар. Анан ошол сүрөттү коюп. Анан ушул убакта жетебиз деп ойлодуңуздар беле? Ушундай болот деп. Кайсы убакта экенин билбейм, бирок точно бир убакта болот деп ишенгенбиз да. Ушундай даражага кантип келип калдык деп ойлойсуз? Мындай көбүнчө кийим салым кошту. Мындай даражага талкпас эмгектин артынан келдик десек болот. Бул чоң ийгиликтердин артында аябай кыйын нерселер турат. Элге көрүнбөгөн, эч ким билбеген. Бул только тренерлер, биздин ата-энелерибиз жана биз менен чогуу болгон жигиттер түшүнбөсө, жөнөкөй адамдарга түшүнүш чын эле оор окшойт. Анткени биз сборлордо жүргөндө көп жака чыгабыз, теги жака чыгабыз, историяларды киргизип калабыз. Биз мисалы тренировка кылып жүргөн, аябай кыйналып аткан учурда историяга киргизе албайбыз да. Только биз качан колубуз бошойт, эс алган моментте историяга киргизип калабыз. Элдер айтышат, анан спортту кичине түшүнгөн элдер силердики эле жыргабыз, спортсмендердики эле кыдырып эле жүрө бересиңер, мынтип эле жүрө бересиңер дегенде, эчиге мынтип ичиңизден ооба. Ага ооба дейсиң да, ичиң ообаса. Андай артындагы эмгекти көрбөй атпайсыңбы деп. Аларды мен ойлойм, агайлар жакшы түшүнөт, өзүнүн чогуу эмгектенип жүргөн балдар жакшы түшүнөт деп ойлойм. Анткени бунун артында аябай чоң эмгек жатат, чынын айтканда. Канча деген күн сайын 2 маал тренировка калтырбаш керек. Ар кандай ортодо травмалар болот. Аларда ага карабай тренировка кыласың. Ар кандай ортодо психологический жанагындай кээде утуп каласың. Спортта бул. Спорт өзү ушундай экен. Кээде утуп, кээде жеңилесиң. Утулганда унутулуп каласың. Утканда элдер колдоп көтөрүп турат дегендей ушундай. Сизди мурунку интервьюларыңыздан да көрүп калдым да.
жоламанды такыр уруша албайбыз депчи, урушпайбыз. Анан урушсаң наоборот аткарбай коюшат дегендей кылыпчы. Анан сизге мүмкүн мурунку жеңилгендериңизде анан кантип чыктыңыз ушул мүнөзүңүз менен деген суроо келет экен да. Негизи жеңилген уруш койсо, кылбай койсоңуз жеңилип калганда дагы мүмкүн да кылбай эле коем деген ойлор болду. Жак. Мен мисалы бир нерсени баштадымбы, этегине чыкмайынча ал ишти чыдабайм. Негизи эле майда нерсе болобу, чоң нерсе болобу, бир нерсени оюм болобу же бир нерсени баштадым, этегине чыкмайынча мен аны таштабайм. Өзүм характерим өзү ушундай. Ак жол экөөбүздүн бир характерибиз бар. Аябай эле утулгандан жаман көрөбүз. Жөн эле бир оюндан болсо деле экөөбүз ойноп калсак, ушунчалык бир жаман болобуз, бири-бирибизге ойноп. Анан обязательно мындай эми дос катары болуп, бир утуп алсак, аны күлүп, жиннетип, ошентип ойноп коебуз. Экөөбүз тең билебиз, характерибиз ушундай экенин. Экөөңүздөр атаңдаш көргөн эмессиздерби анан? Эмнеден оюндардан атаандашабыз. Оюндардан. Бир гана күрөштөн эмес. Башка жакта. Күрөштөн эмес, башка оюн, ар кандай оюн, футболдон же башка нерсе, баскетбол ойноп калабыз, кольцого салып же соня ойноп калабыз. Ушундай оюндардан ар дайым атаандашабыз, чын айтканда. Эми ал жакшы нерсе деп ойлойм. Анан сиздин дагы бир өзгөчөлүгүңүз бар. Ар бир жеңиштен кийин сальташып, элди кубандырасыз да. Анан ал өнөр сизге кайсыл жактан келди эле, дайыма жеңгенде ушундай болуп турсун деп ойлойсузбу же кандай болот? Мен кичинекейибизден эле өзү сальтаны жакшы көрөм. Ар кандай түрлөрүн жасап, ойноп, сальташып, каждый тренировкадан кийин ушу сальташ ойногонду кичинекейибизден баштап жакшы көрчүмүн. Азыр деле жакшы көрөм сальташканды. Ошон үчүн мен агайым кичинекейибизде айтчу, ушу мындай сальташканда буюрса ушу чемпион мира болгондо сальташасың, чемпион Азия болгондо, олимпийский чемпион болгондо сальташасың. Молодец деп кичинекей кезимде айтчу. Анан ушу чемпион Азия болгондо, чемпион мира болгондо, исламскийлер утканда ушу сальтаны жасадым. Ушу биринчи чемпионат Азиядан жасадым. Элдерге жана элдин баары дүйнөгө жакты окшойт. Аябай жагып жана бир сүрөт чыгып кетти го. Күндүн сүрөтү деп. Анан ошодон кийин ушундай сальталарды кылып калдым, утканда. Бираз спорттон алыстап жеке жашоого келели. Мисалы ак жол деген атасы жок деп атат, үйлөнбөйт депчи. Өзү типа үйлөнсөмбү дегендей кылгам деп айтты. Сизчи кандай пландар бар? Мен шашпай эле бул циклды бүтүрүп алып, олимпиадага жакшы Кудай буйрса алтын алып келсек, анан кийин көрөбүз го, шашпай үйлөнөбүз го. Олимпиададан кийин эми негизи өзүмдүн оюмда ошондой деген оюм бар. Олимпиададан кийин үйлөнөм деген, Эгер бул жылда бүтүп калсаңыз, утуп калсаңыз, кийинки ошол келе турган олимпиадада утуп калсаңызчы, ошодон кийин үйлөнөсүз. Ошодон кийин. Если утпай калсаңыз, дагы кетесиз кийин. 24. Кудай сактасын, утайын. Утам буйрса, 24-төн кийин үйлөнөбүз. Сиздерде мындай учур болобу, бир салмак сакташ керек да. Анан бир нерсени аябай жеңиңиздер келип атат. Анан же болбосо сизге дайыма жеш керек болгон тамакты жегиңиз келбей атат. Ошондой учурлар болобу? Эмне болду, кандай учур болду эле, бир кызыктуу учур айтып бербейсизби? Весогонка боюнча кызыктуу учурлар көп эле болот. Мисалы, кандай учурлар? Весогонкада таттуу жесең, таттуу организмден ошол кайта таттуу чыгып кетиши, түшүп кетиши, тери менен чыгып кетиши кыйыныраак болот. Ошон үчүн таттууну биз азайтабыз. Аз калганда таттуу вообще жебей калабыз. Анан бирок таттуу сүйгөн жаныбыз ошо аз калганда аябай таттуу жегим келет. Анан могуда эле ушу чемпионат мирага баратып, жана Амантур Исмаилов деген байкебиз экөөбүз кечке мал прогулка кылып кетип баратып, бесибиз аз эле калды весогонка. Анан кетип баратып, Нават кафенин астынан өтүп баратып, жүрбөйсүзбү кичине чай ичели деп, бир пияладан чай ичип коелу дейт. Макул жүр дейт.
бардым. Анан бирден пахлава жеп койбойлу. Вес көтөрүлүп кетет дейт. Жеп койгол, эртең кууп коебуз. Мен жейм дейт Амантурбек. Анда мен жей берейин, эртең куулап коем да депчи. Анан макул деп заказ берип келгенден кийин Амантурбек экөөбүз тең жеп. Аны да жедирдиңиз, короче. Ооба, аны да жеп, дагы токтоно албай кетип, дагы жеп алган күндөр да болот негизичи. Анан ошентип салмактарыңыздар чыкканда туура эмес болуп калган учурлар бар. Эртеси күнү кайта тренировкадан кичине кыйналып калабыз. Анан ошондой күндөр болот, дагы толтура окуялар болот. Сборной учурунда биз көрбөгөн, билбеген кандай кызыктуу учурлар болду эле дагы? Негизи агайларыбыз жана баарыбыз футбол жакшы көрөбүз. Футбол ойногондо ошо жан отубуз менен кирип кетебиз баарыбыз. Эки командабыз бар сборныйда. Ошо бөлүнүп алып постоянно ойнойбуз. Анан ал футбол кырылышып кетмейинче ойнойбуз дайыма. Канчалык деңгээлде кырылышып кеттиңиздер эле? Агайлар бири-бири менен урушуп, жана время талашып, жана 1 саат ойнойбуз да негизи. 1 саат, 2 саат узап кетти. Ошондой учурлар болот. Үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, бираз кандай үй бүлөнүн баласысыз? Атаңыз, апаңыз жөнүндө, бир туугандарыңыз жөнүндө? 5 бир тууганмын. 2 байкем, 2 карындашым бар. Мен ортоңкусумун. Ушу кичинекейге баштап эле ушу байкелерибиз менен күрөшүп, ойноп, ошентип эле чоңойгонбуз. Ошо 2 карындашым алар окуйт. Окуучу. Быйыл бирөөсү 11-де бүттү. 9-класс. Окуучу. Ушу бизди утуп келген сайын аябай сүйүнүшөт алар. Апам сиз утуп келген сайын үй бүлөңүз атайын чогулуп алып бир нерсе кылган учурлар болобу? Чын айтканда постоянно чыгып келип медаль алып келип уже көнүп деле калды, чын айтканда. Баягы эле жеңиште дегендейби? Жок, баягы деле эмес, мен просто көнүп калды. Анан апам мугалим. 5-чи лицейде мугалим болуп иштейт. Атам жеке ишкер. Ошо. Алар кайсы жакта турушат азыр? Бишкекте. Алар үй бүлөңүз баары Бишкекте, жоламан он факт эл билбеген, көрбөгөн. Мүмкүн күрөштөн сырткары дагы 5. Мүмкүн 5. Салдашканды жакшы көрөм бери. Таттууну жакшы көрөм. Таттууну, күрөштөр таттууну. Дагы калган элге көрүнүк деле окшойт да. Мен элпек деп айтышат көбү. Элпексиз. Ошо. Жылдыз орус менен оорубайт. Мен кичинекей кезде бир жолу ооруган болсум. Бир жолу ооруп, ошодон кийин дагы бир турнирге чыккандан кийин вообще күрөшө албай калгам да. Күрөштү мындай. Күрөшө албагандай эле адамдай эле күрөшүп, анан ошо утуп калгамдан ошондо айткам да өзүмө. Ушу болбойт экен мындай нерсе. Ошодон кийин Кудай сактасын, Кудайым эч качан оорубайм деп өзүмө ушинтип айткам да. Ооругандан андай оорудан алыспыз. Акыркы суроолорумдан болсун, азыр сүйлөшүп жүргөн, же болбосо бир кызды көздөп жүргөн барбы девушкаңыз? Жок, азыр. Жок. Чын айтканда, Негизи кандай кыздар жагат? Чын айтканда азыр спорт менен эле көп алаксыбай. Ушу баардык настройду ушу спортко коюп, биринчи максатыма жетип алайын, анан кийин ойлоносуз, аман болсок көрөбүз деген ойдобуз да. Анан кандай кыздар жагат? Кандай кызга үйлөнмөксүз келечекте? Эң башкысы жүрөгүндө иман болсун. Сыйлаган, урматтаган, эң башкысы ата-энемди сыйласын. Ата-энемди мени кандай сүйсө, ата-энемди ошончолук сүйсө, ал жаман эмес кыз деп ойлойм. Жакшы келин болуп берет деп ойлойм. Өзүнүн ордун билген жашоодогу ошондой кыздар болсо,
Анан кесип эме мешайт этпейт деле окшойт дейм да. Анан келечекте дагы кандай максаттар болуп атат азыр? Буга чейин кандай дайынданып жүрдүк, кандай мээнет кылып аттык. Андан дагы эки эсе мээнет кылабыз буюрса. Дагы жакшылап дайынданып, ошол өзүбүздүн максатыбызга жетебиз деген буюрса. Ошол максатыбыз бар, оюбуз бар. Токтобойбуз бунусу менен. Бул бизге наоборот дагы эки эсе мотивация берди десек болот. Чемпионат мирден утуп келген. Акыркы сөз болсун. Бизден сизди карап өсүп аткан жаш балдарга, негизи эле кыргыз элине кайрылып кетсеңиз. Кыргыз элине азыркы өсүп келаткан жаш балдарга айтып кетмекчимин. Эмгек талыкпас, эмгек менен бардык нерсеге жетсе болот. Эмне бир гана күрөштө эмес, бир гана спортто эмес. Бардык эле чөйрөдө эң башкысы бир гана талыкпас эмгек керек. Жана иштеп аткан чөйрөдөгү ошо адамдар команда менен биримдикте, ынтымакта болуп болсо гана Аллах таалам ошо ынтымак бер жерде ырыс бар дейт. Ошондой эле Аллах таалам ошол жерге ырыскы береке берип коет. Ошондуктан ар дайым ынтымакта болгула, биримдикте болгула жана талыкпас эмгек кылгыла.